Bizде мындай сөз бар да, шумдук бир күн укпаса, кулак дүлөй болот. Бирок блогерлерден башталып атпайбы? Азыр любой киши телефон аркылуу тартып коюп, WhatsApp группага жөндөп коюп, аброго тиешелүү тийгенден кийин ошол жерде кандай жаза көрсөтсө болот деп сөз болуп атат да. Алар биринчиден тартып коюш керек. Бұл мәселе бойынша бізде блогерлер жалпыға малымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө журналисттердин катарына кирбегендиктен алар жаран катары мыйзамдын башка мыйзамдарда жоопкерчиликтери каралган. Өзүңүздөр жакында эле кабыл алып жана президент кол койгон жала жабуу жана мазактоо боюнча дагы арыз азыр ички иштер министрлигине түшүп жатабы түшпөй жатабы билбейм. Бул боюнча дагы алар кайрылса болот. Ал эми блогерлер боюнча чындыгында мыйзам долбоорун иштеп чыгуу зарылдыгы менин оюмча бышып жетилди. Жана сиздерге мүмкүн жакын арада ошол көпчүлүк варианттардын ичинен Агер экинчи окууга ушул блогер жөнүндө ушул жерде сунуш пикирлер берип коюп кошулса болбойбу? Биз атайын муну принципиалдуу түрдө жумушчу топ менен кароодо блогерлерди бөлөлү дедик. Анткени чындыгында журналисттерди, профессионал журналисттерди алар менен аралаштыруу такыр эле бул мыйзамдын өзүнүн маани маңызында жоготуп коет. Анткени бүгүн жөнөкөй эле жаран чыгып, мүмкүн популярдуу болуп кетсе 2 күндүн ичинде 200 000 подписчик топтоп алышы мүмкүн. Аны биз эч кандай критерий менен журналисттин катарына киргизе албайбыз. Жана алар журналисттин эми азыр өткөндө да суроо болуп жатпайбы, журналист, блогер экөө тең эле маалымат таратып жатат деп. Журналисттерге укуктар берилет, ошол эле мамлекеттик органдарда, чоң иш-чараларда, форумдарда аккредитация боюнча, мисалы үчүн Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдыруу, президенттик администрация, башка маселелердин бардыгында. Ошондуктан биз блогерлер боюнча атайын анализ жүргүзүп өзүнчө иштеп чыгышыбыз керек.